Заранын түсү. Эгерде заранын түсү түссүз болуп калса, анда адам көп суу ичкенде түссүз болуп калат. Бөйрөк ооруларында жана сахар диабетте заранын түсү түссүз болуп калат. Кайсы мезгилде коюу сары түс болуп калат. Эгерде адам аз суу ичкенде, кусканда, ич өткөндө жана кандайдыр бир тамак азык затка уланып калганда заара коюу сары түстө болуп калат. Түстүү, мисалы, жашыл болуп калышы мүмкүн, коюу жашыл, ат жашыл түстөгү заара болуп калышы мүмкүн. Бул сиздин ичкен дарыңызга, алган уколдорго, чөптөргө жана боелгон азык заттарды колдонгонуңузга жараша ушундай жашыл же ачык жашыл түстөгү заара болуп калышы мүмкүн. Ал эми кызыл заара болсо, бул сиз бөйрөк ооруларында, гломерулонефритте, табарсыздыктын сезгенүүсүндө, кээде кызылча жесеңиз дагы заара кызыл түстө болуп калат. Кандай адамдын заарасы нормалдуу? Бул ачык саман түсүндөгү боек болуп саналат дагы. Демек сиздин заараңыз ачык саман түрүндө болушу керек экен. Мен сиздерге ден соолук каалаймын. Бөйрөккө көңүл буруңуздар.